Бишкек шаарында кошумча балдар ооруканасы ачылды. Буга чейин дартты аныктоо борбору катары иштеген имараттын эскилиги жетип, андагы медициналык жабдыктар жараксыз абалда болгондуктан бир нече убакыттан бери имаратты балдарга ылайыктап жасоо иштери уланып келген. Азырынча 150 орунга ылайыкташтырылган. Бул үчүн Саламаттык сактоо министрлиги бюджеттен каражат албай туруп, бардык маселелерди жеке каражаттын эсебинен чечти. Келерки жылдын бюджетине киргизилип, калган бөлүктөрү толук түрдө оңдоодон өткөрүлөт. Азыркы тапта борбордо калктын саны 1,5 миллионго жакындап, номер 3 шаардык оорукана менен эне жана баланы коргоо борборунда ооруган бөбөктөрдүн саны көп болгондуктан балдар оорукананын кире беришине чейинки убактылуу керебетте жатууга аргасыз болууда. Учурда шаарда балдар арасында мезгилдүү сасык тумоо менен өпкөнүн кагынуусу кошулган илдет жүрүп жатат. Ага карата күн сайын кайрылган балдардын саны көп болгондуктан Саламаттыкты сактоо министрлиги бул имаратты дайыма балдарды дарылай турган оорукана катары колдонууга аргасыз болушту. Обследование болуп атканда, бул жерде диагностик центр болгондон кийин бүт аппараттар калып атат. Бардык мындай мажбур болгон эмелердин бүт бардыгын эн атасы дагы обследованиядан өтүп алат. Бул жерде бүт бардыгы бекер болот. Лечение да бекер болот. Азыркы мынакей сиздер суроо берип атасыздар, биз бюджеттен бир да тиын алган жокпуз. Өзүбүздүн күчүбүз менен кичине болсо ремонт кылдык. Азыркы кезде 70 врачты бүгүн баягы күнү мен кол коюп бердим эле. 70 врачты жумушка алып атышат. Бүгүндөн баштап бюджеттен алар айлык алышат.